Салам достор, бүгін біздер мен өтті қызықты, өтті маанилүү бир теманын үстүндө сөз кылабыз. Эгерде убактыңыз, мүмкүнчүлүгүңүз болсо, экранга келип жакыныраак орун алыңыз. Бала жана гаджет. Бул тема бардык учурда, бардык ата-энелер үчүн дайыма кызыктуу тема. Мага ата-энелердин дээрлик 90% сөзсүз түрдө ушул суроо беришет да, кантип баланы гаджеттерден коргоо керек. Менин баламда көз карандылык жокпу? Балам дайыма эле ушу телефондо же видео оюндарда отурат. Кантип коргой алам? Бүгүнкү күндө келиңиздер, бүгүн биздерде кыскача бир тест дейбизби, диагностика дейбизби жүргүзүп көрөлү. Бала негизи көз карандылык деген бул өтө оор, өтө мындай олуттуу диагноз да. Муну дароо эле ата-эне мындай кое албайт да. Экинчиден, дайыма эле баланын кандайдыр бир гаджеттерге берилүүсү бул көз карандык боло бербейт. Бүгүн биздер менен ушул нерсеге бир аз бир анализ кылганга аракет кылып көрөлү. Айрым бир белгилерди мен бүгүн айтам. Сиздер ошол белгилер балаңыздарда барбы? Канчалык күчтүү ошол белгилер? Анан ошого жараша кандайдыр бир алгачкы бүтүмдү кылып көрсөк болот. Эгерде балаңыз смартфон көп колдонсо, видео оюндарды көп ойносо, байкоо жүргүзүп көрүңүз. Биринчиси, ошол гаджет, ноутбук болобу, смартфон болобу, планшет болобу, балаңыз үчүн ашыкча баалуулукка ээ. Бул эмне дегенди түшүндүрөт. Бул балаңыз ошол гаджетке кандайдыр бир байланган. Гаджет ал үчүн бир ашыкча баалуулук. Ал дайыма ошол гаджет колунда кармап турушу керек. Дайыма ошол гаджетти көзү көрүп турушу керек. Эч кандай бир себеби жок болсо деле жок дегенде ачып экранды коюп кайра жаап койгон адаттар бар кээ бир балдардын. Же болбосо эч кандай себеби жок эле кире калып, бир нерселерди карай калып, же болбосо көп узак убакыт бою бир конокторго барып калганда, бир поездкалар болуп калганда, бала кадимкидей байкайсыздар да ошол батыраак гаджетке жеткенге аракет кылганы. Анан дагы бир орчундуу бир белгилердин бири ошол гаджеттен ажыратып койгондо, мисалы үчүн бир жумуш кылып кой, же болбосо өчүргүндагы сабагыңды оку, же болбосо бүгүн сен ойнобойсуң компьютер, биз конокко барабыз деген сыяктуу ошол гаджеттен ажыратууга аракет болгондо баланын мындай жүрүм турумунда бир мындай күтүлбөгөн бир агрессия пайда болушу мүмкүн, же болбосо бир истерика пайда болушу мүмкүн. Башка айтканда, бала сиздер күтпөгөн кандайдыр бир иш аракеттерге барышы мүмкүн. Кээде баланын оозунан силерге карата, силердин дарегиңерге ушунчалык бир жаман сөздөр дагы чыгышы мүмкүн да. Бул ошол баланын өтө ашыкча баалуулукка ээ болуп калганы да, бул гаджеттин. Бул биринчи белгиси. Экинчиси, баланын эмоцияларына көз салып көрүңүз. Баланын жакшы, позитивдүү, мындай шыктандырган эмоциялары дээрлик бардык учурда гаджет менен байланыштуу болуп калат. Баланын көңүлү чөгүп турса, гаджет берсеңиз, көңүлү дароо көтөрүлөт. Тескерисинче, гаджетке жетпей калса, баланын көңүлү дайыма чөгүңкү болот. Башка жашоодогу толтура кубанычтуу, сонун, бактылуу учурлар балага анчалык мындай таасир бербейт. Балаларга анчалык кубанбайт, ошол гаджетке кубангандай. Ошондуктан баланын эмоциясына бул көңүл буруңуз, бул экинчи белгиси. Үчүнчү белгиси, баланын каалоосунун улам барган сайын көбөйүшү. Башкача айтканда, эгерде мурда балаңыз 1 саат, күнүнө 1 саат ойногонго уруксат берсеңиз, ошого разы болсо, бала эми 1 саат ал үчүн аз, дагы талап кылат. 1,5 саат берсеңиз, бир аз убакыттан кийин ал 2 саатты каалайт. 2 саат берсеңиз, 3 саатты каалайт. Башка айтканда, бала өзүнүн каалоосун контролдой албай калат да. Анын каалоосу барган сайын өсүп баштайт. Анан ошол каалоосун канагаттандыруу үчүн, же болбосо гаджет менен отуруу, ойноо убактысын узартуу үчүн бала ар кандай куулук шумдуктарга барышы мүмкүн. Алдашы мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир нерселерден жашырып коюшу мүмкүн, тескерисинче жагалданышы мүмкүн, мурда жасабаган бир нерселер жасашы мүмкүн. Мына мен моюнду жасап койдум, эми ойной калайын деген сыяктуу баланын каалоосунун күчөшүн байкасаңыздар, бул үчүнчү белгиси. Урматтуу ата-энелер, эгерде ушул 3 белгинин бирөөсү, эгерде ушу баламда бар болушу мүмкүн деп эгерде күмөн санасаңыз, демек бир мындай ойлонууга
мезгил келди деген түшүндүрөт. Бул дароо эле ооба көз карандык бар экен деп айткандан алысмын бул белгилер. Бирок баягы орусча предпосылки деп коебуз го, кандайдыр бир мындай ыктымалдуулук болушу мүмкүн. Бул белгилер азыртан чара көрүүгө болот, чара көрүш керек деген бир мындай слабый белгилер деп койсок болот да. Жакында менин ушул балдарды гаджеттерге кантип коргоо керек деген тренингим болот. Эгерде сиздер бул диагностиканы дагы тереңирээк диагностика кылып, дагы тереңирээк анализ кылып, атайын тесттен өткүңөр келсе, ошол тренингке келсеңиздер, биз сиздер менен кенен толук тесттен өтөбүз дагы ошол белгилерди өзүңүздөр үчүн так аныктап аласыздар. Эгерде ошол көз карандылыкка кандайдыр бир ыктымалдуулук чын эле бар болсо, демек ошону алдын алууга мүмкүнчүлүк болот. Эгерде андай нерсе жок болсо, анда көңүлүңөр тынч, баягы жүрөгүңөр тынчып калат да. Демек андай нерсе жок экен деп. Ошондо эгерде бул нерсе кызык болсо, тренинг боюнча толугураак маалымат видеонун астында, видеонун аягында мен сиздерге бактылуу ата-эне болушуңуздарды каалайм биринчиси, экинчиден бактылуу балдарыңыздардын бактылуу болушун каалайм. Гаджет бул орусча айтканда зло, же болбосо бир желмогуз эмес. Гаджет бул бизге сонун мүмкүнчүлүктөрдү бере турган керемет. Болгону ошол менен туура тил табышып, мындай гармонияда жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Ийгилик.